Атанын көз жашы. Автор Нуржамал Үсенова, көркөм окуган Марлен Мырза. Саламатсыздарбы урматтуу угарман. Бүгүн сиздерге жалгыз үйдө күн кечирген Касым карыянын башынан өткөн окуясын айтып берем. Биз ким үчүн жашайбыз? Ким үчүн дүйнө жыябыз? Өмүр бою тырмышып жыйнаган тергенибиз бир күнү өз балабыз тарабынан күлгө айланаарын билсек, ушунча аракет кылат белек. Бул окуя абээрдин сатылышы жана кечиккен өкүнүч тууралуу. Касым ата айылдын өйдө жагындагы тоонун этегиндеги саңгыраган кара үйдө жалгыз жашайт. Бул жөн эле үй эмес. Бул үйдүн ар бир кышын Касым ата Орусияда 15 жыл иштеп, ден соолугун берип жүрүп көтөргөн. Уулум Адилет шаардан келсе, ушул жерде жашайбыз. Неберелерим короодо чуркап жүрөт деген аруу тилеги бар эле. Бирок Адилет шаарда, ал бизнесмен. Ал үчүн атасынын маңдай тери менен бүткөн үй бул болгону кымбат жердеги мүлк. Касым атанын жубайы каза болгондон бери үйдүн ичинде кулакка урунат. Ата күн сайын дарбазанын алдына чыгып жол карайт. Ал уулунун акчасын эмес, анын "Ата, кандайсыз?" деген жалгыз ооз сөзүн сагынган. Адилет болсо шаарда, карызга баткан. Анын бизнеси күйүп кеткен. Жаш аялы болсо кымбат жашоону талап кылат. Бир күн Адилет достору менен ичип отуруп, атасынын үйүн сатууну чечет. Ал үй азыр абдан кымбат турат. Атамды шаарга бир бөлмөлүү батирге алып келип коем. Ал жерде жалгыз эмне кылмак эле деп ичинен ойлоно баштады. Ошентип Адилет айылга келди. Касым ата уулун көрүп мал союп, сүйүнгөнүнөн ыйлап жиберди. "Балам, келдиңби? Сени көрөөр күнүм бар экен го." Атасы Адилетти кучактаганда, Адилеттин көзү атасынын мээриминде эмес, үйдүн документтери катылган сандыкта эле. Кечки тамакка отурганда Адилет сөз баштады. "Ата, сиз эми карып калдыңыз. Бул жерде кыйналасыз. Жүрүңүз шаарга мени менен. Менин жанымда болосуз. Бул үйдү караган деле киши жок го. Сатып жиберели, ата", деп көзүн ала качты. Касым атанын колундагы чынысы титиреп кетти. "Балам, бул үй сенин ата бабаңдын конусу го. Мен муну сенин келечегиң үчүн салдым эле. Бул үйдүн ар бир ташында менин маңдай терим, апаңдын мээрими бар. Кантип сатабыз, балам?" Бирок Адилетке бул сөз жаккан жок. Ал атасынын сезими менен ойной баштады. Сиз мени жакшы көрбөйт экенсиз да. Менин кыйналганымды каалап жатасызбы?" деп таарынымыш болду. Касым ата ар ойлонду, бери ойлонду. Айласы кеткенде баласынын бактысы үчүн жүрөгү каныйлап жатса да, документтерге кол коюп берди. Ал баласына ишенген. Баласы аны шаарга алып келет деп ойлогон. Ошентип үй сатылды. Адилет акчаны алганда көздөрү жайнап, атасынын боздоп жатканын байкаган жок. Жаңы кожоюндар келип дарбазанын кулпусун алмаштырышты. Касым ата акыркы жолу босогон өөп, мамыларды кучактап коштошту. Ичинен сыздап турду. "Балам, бул үйдүн куту бар эле. Барган жерибизде кутубуз кошо барса экен" деп ичинен сыздап жатты. Ата бала шаарга келишти. Бирок Адилет атасынын өзүнүн заңгыраган үйүн эмес, шаардын четиндеги терезеси сынык, дубалдары көгөргөн эски жатаканага алып келди. "Ата, менин үйүмдө азыр ремонт болуп жатат. Аялымдын төркүндөрү келип калыптыр. Сиз бир жума ушул жерде жата туруңуз, анан заңгыраган жерге көчүрүп алам" деп Адилет калкты сууда ичти. Арадан бир жума өттү. Бир ай өттү. Адилет атасына келген жок. Телефон чалса өчүрүп салат. Же бошобой жатам деп кыска гана жооп берип коет. Касым атанын жанындагы бир аз акчасы түгөндү. Ал ачка калды. Бирок намыстанып эч кимден сураган жок. Акыры чыдай албай,
уулунун үйүнүн дарегин таап, заңгыраган бийик кабаттуу үйгө барды. Домофондон Адилеттин аялынын үнү чыкты. Ким бул? Балам. Мен Адилеттин атасымын. Касыммын. Бир аз нан алганга акчам калбай калыптыр. Баламды чакырып койчу. Адилеттин атасы айылда эле өлүп калган. Каяктан келген селс аяксың? Кет бул жерден. Болбосо милиция чакырам деп Адилеттин аялы трубканы тарс коюп салды. Касым атанын денеси титиреп кетти. Эшиктин алдындагы олтургучка отуруп калды. Ал уккан кулагына ишенген жок. Өлгөн дейби? Ал тирүү туруп баласы үчүн өлүккө айланганын Касым ата ошондо түшүндү. Мына ошол түнү шаардан өсөрлөгөн жамгыр жаады. Касым ата суу болуп, калтырап уулунун келишин күттү. Кечинде Адилет кымбат унаасы менен келип калды. Атасы алдынан чуркап чыкты. Адилет, кулунум. Мени тааныбай жатышат. Үйүңө киргизбей жатышат. Адилет атасын көрүп чочуп кетти. Айланасындагы кошуналардан, досторунан уялдыбы? Айтор. Ата. Бул жерге эмне келдиңиз? Мени уят кылганыбы? Бар батириңе. Мен сага акча которуп коем. Менин тынчымды албачы ата. Аялым менен уруштуруп бүттүң. Деп атасынын колунан толгоп түртүп жиберди. Касым ата ылайга барып жыгылды. Анын аппак сакалы ылай болду. Бирок анын жүрөгү ылайдан да оор нерсеге, баласынын таш боордугуна батты. Ал ошол жерден туруп, уулуна бир да сөз айткан жок. Болгону жамгырдын суусуна кошулуп, ачуу көз жаш агып жатты. Ал ошол түнү шаардын вокзалына барып, бир бурчта бүрүшүп түнөдү. Арадан 2 ай өттү. Адилеттин жашоосу тез эле талкаланды. Ал ишенген достору аны алдап, бизнесин тартып алды. Аялы болсо, акчаң жок калсаң сага ким чыдайт эле деп, Адилетти үйдөн кууп чыкты. Ал кечээ эле баарын сатып, атасынын чанып жаткан заңгыраган үйдүн босогосунда бүгүн өзү тилемчи болуп калды. Ошол күнү Адилетке белгисиз бирөөдөн чалуу келди. Адилет Касымович, сиздин атаңыз Касым ата кайтыш болду. А киши вокзалдын жанындагы кайрымдуулук ооруканасында болчу. Сөөгүн алып кетүү үчүн эч ким табылбай, биз мамлекеттик эсептен жерге берген жатабыз. Бул сөздү укканда Адилеттин төбөсүнө чагылган түшкөндөй эле болду. Ал ооруканага чуркап барды. Бирок кеч болуп калган. Атасынын сөөгү эбак эле алып кетишкен. Ага атасынын эски жамалган чапанын жана колунан түшүрбөй келген кичинекей темир сандыкчасын колуна карматышты. Адилет атасы жаткан муздак керебеттин четине олтуруп, титиреген колдору менен сандыкчаны ачты. Ал ичинен атасы сатып жибердиң деп урушкан үйүнүн документтерин же наалат айткан катын күткөн эле. А бирок ичинен башка нерсе чыкты. Эң үстүндө атасынын Орусияда курулушта иштеп жүргөндөгү эски чаң баскан сүрөттөрү жатты. Атасы суукта бетондун үстүндө нан жеп отурат. Сүрөттүн артында бүгүн Адилетимдин туулган күнү. Балам окусун, кыйналбасын деп дагы бир кошумча жумуш алдым. Чарчаганымды баламдын күлкүсүн эстегенде унутам деп жазылыптыр. Анын астында бир банктык карта жана кат жатты. Катты окуп жатып Адилеттин дүйнөсү астын үстүн болду. Катта мындай деп жазылган: Балам, Адилетим, сен мени шаарга алып кеттиң, үйдү саттың. Мен билем, сен кыйналып жүрдүң, карызың бар болчу. Ошон үчүн сага каршы чыккан жокмун. Мен Орусияда жүргөндө өзүм жебей ичпей, сенин келечегиң үчүн ушул картага акча чогулткан элем. Сен үйүмдү сатканда мен сага таарынган жокмун.
Болгону мен берген акча жетпей калдыбы деп өзүмдү күнөөлөдүм. Бул картадагы акча сенин карыздарыңа жетет. Балам, бактылуу бол. Мени издебе. Мен сени эч ак эле кечиргем. Адилет картадагы балансты текшергенде, анда ал сатып жиберген атасынын үйүнөн 2 эсе көп акча бар эле. Атасы бай болгон экен. Ал дүйнөдөгү эң бай адам. Баласын эч нерсеге карабай сүйгөн ата болгон экен. Ал эми Адилет эң кедей, эң сокур адам болуп чыкты. Күн өткөн сайын Адилет өңдөн азып, акылдан тая баштады. Айласы кетип такси жалдап айылга жөнөдү. Ал ата, мени кечир деп кыйкыргысы келди. Ал атасынын үйүн кайра сатып алып, ошол жерде атасынын жытын жыттап жашагысы келди. Бирок айылга келгенде көргөн көзүнө ишенген жок. Анткени атасы маңдай тери менен курган, ар бир кышын өзү койгон заңгыраган кара үй эми жок эле. Анын ордунда эбак эле бульдозер менен түздөлгөн боп-боз жер жана жаңыдан курулуп жаткан бетон дубалдар турду. Жаңы кожоюндар ал жерди эски, керексиз үй деп түрттүрүп салышкан. Адилет ошол бош жерге, атасынын босогосу турган жерге тизелеп олтуруп, топуракты мыкчып, жаш балача өкүрүп, ыйлап жатты. Адилетке бир гана тоолор алыстан атасы жок, үйү жок, ыйманы жок деп сүйлөп тургандай болду. Арадан жылдар өттү. Ары бери өткөн айылдыктар күн батып баратканда ошол түртүлгөн үйдүн ордунда бир карыган, чачы сакалы өскөн, жүдөө, үстү башы киргиси келип, топуракты сылап өзүнчө сүйлөнүп отурат деп кеп кылып калышты. Ал Адилет эле. Ал миллиондорго ээ болду. Бирок атасынын мээримин, атасынын кечиримин сатып ала алган жок. Ал эми акылдан адашып, бир гана атасынын элеси менен жашап калды. Урматтуу угарманым, ата-эне бул биздин эң чоң байлыгыбыз. Алар тирүү турганда биз аларды жүк көрөбүз. Алар кеткенден кийин дүйнөнүн байлыгын берсек да, 1 мүнөткө кайтара албайбыз. Үйүңөрдү сатсаңар да, арыңарды сатпагыла. Атаңардын көз жашына себепкер болбогула. Анткени атанын көз жашы бул Кудайдын каары.